Панфилов районунун Каптал айылында Алыкул ата журттун акыны аттуу эл аралык поэзия майрамы өтүүдө. Буга Азербайжандан, Казакстандан, Түркиядан атайын өкүлдөр келишкен. Иш-чаранын алкагында колөнөрчүлүк жана сүрөтчүлөр көргөзмөсү концерттик программа уюштурулду. Алыкул атам баскан жери, кезинде далай жаткан жери. Алыкул атабыздан калган ырлар кыргыздын тамырына кан жүгөттү. Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына жергиликтүү калк атайын колөнөрчүлүктүн көргөзмөсүн уюштурган. Анда боз үйдөн баштап майда буюмдарга чейин ар түрдүү нерселер коюлган. Бул боз үйгө 170 жыл болду. Тайнемден калган боз үй. Тиги сандыгы 200 жылдык. Бул самаору. Ушу боз үй менен алышып келатканыма 50 жыл болду. Ал эми сүрөт көргөзмөсүндө Алыкул акын тууралуу керемет сүрөттөр тартылган. Башат билим берүү борбору өзүнүн окуучулары менен кылган иштерин көрсөткөнү келдик. Абдан кызыктуу өтүп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Алыкулга арналган көп нерсе бу жерде көрүнүп турат. Сүрөттөрдө мисалы үчүн Алыкулдун чыгармаларын жыгачка түшүрүп, кагаз менен тартып, жүн менен тартып, бүт болгон нерселерди алып чыктык. Биз үчүн өтө кубаныч болуп атат. Акындын туулуп өскөн жеринде жыл сайын анын туулган күнү белгиленет. Ал эми бул Алыкул Осмоновдун мемориалдык комплекси келгендерди тосуп алып, акындын поэзия дүйнөсүнө жетелейт. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз да болсо сыртта калар сөздөрүм. Өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү, буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп, улуу акын Алыкул Осмонов өзүнүн экинчи өмүрүн ушундайча элестеткен. Анын чыгармачылыгы, басып өткөн жолу, анын ырлары ар бир кыргыздын жүрөгүндө сакталат. Ал эми бүгүн болсо, ондогон жылдардан кийин анын 110 жылдыгын белгилеп отурабыз. Алып акындын чыгармачылыгы улам кийинки муундарга мурас болуп калды. Мезгил өтүп доор алмашса дагы, анын ырларындагы өзгөчөлүктөр кала берет. Ошол мезгилде 40-жылдары, 30-жылдар, 40-жылдары ушу Алыкул Осмонов бул нукура поэзияны жаратып кетти. Нукура поэзия деген эмне? Ал адамдын ички тагдырын ырдайт. Өлүмдү ырдайт, өмүрдү ырдайт, тагдырды ырдайт, сүйүүнү ырдайт, түбөлүк достукту ырдайт. Мындайча айтканда, неоплатонизм, улуу идеяларды, гуманизмди ырдайт да Алыкул. Алыкул өзүнүн тагдырын ырдады. Азыркыга чейин биз поэзия десе бир баягы макала кыла турган эле идеянын бардыгын ыр кылып алып жүрбөйбүзбү? Бул адамдын ички рухун ырдаган. Бул ошол учурда поэзиянын философиясын, эстетикасын, керек болсо эзотерикасын, руханий дүйнөнү түшүнгөн акын болгон. Ошол эле баягы ажалга деген ырын алып көргүлө, чын жолдош деген ырын карап көргүлө, ата журтун алып көргүлө. Эмне тема жазбасын, Алыкулдун тагдыры, Алыкул өзү катышкан, өзү жашаган. Ал тоон ырдайбы, мекен ырдайбы, ысык көл ырдайбы, адам менен табиятты жууруп, ички тагдыр менен кошуп турганын берген да чыгармачылыгында. Поэзия деген бул кесип эмес, поэзия бул тагдыр, поэзия тагдыр. Ар бир окурман китепти, ырларды окуп отуруп өзүнүн тагдырын көрүш керек. Себеби бардыгыбызда өлүм бар, өмүр бар, тагдыр бар, сүйүү бар. Демек бул адамдын ички рухун, тагдырын, көркөм дүйнөсүн, өз карашын, философиясын чагылдырган акын. 110 жылдыгын 4-5 райондо, областта белгилеп атат. Мисалы, бул мындай өкмөттүк масштабта да Кыргызстан ичи. Мисалы, Каптал айылда туулган жеринде, Бишкекте, анан азыр болсо делегация Ысык көлгө кетип атат, Караколго. Иши бул биз Жазуучулар союзунда Алыкул Осмоновду күнүгө сөз кылабыз. Күнүгө бир күн болбойт Алыкул Осмонов жөнүндө биз айтпаган күн. Ошон үчүн Алыкул Осмонов дайыма биздин жүрөгүбүздө, тилибизде, дилибизде. Иш-чаранын алкагында чет элден келген коноктор музейди көрүшүп, акындын чыгармачылыгы менен таанышышты. Büyük bir şair. Улуу акын адабияттын белгилүү ысымдарынын бири. 35 жашында дүйнөдөн өткөн экен. Эң маанилүү ырлары бар. Түркияда да биз аны сүйөбүз. Биздин бул жакка келишибиздин себеби да Алыкул Осмоновду эскерүү. Түркиядан чоң делегация келди. 15 якын жазуучулар анын чыгармачылыгы менен таанышуу үчүн бул жерде. Панфилов районунун Каптал айылындагы
Алыкул Осмоновдун музейинде мына бул бөлмө атайын акындын чыгармачылыгына арналган экен. Сиздер көрүп тургандай, анын мына ушул столго отуруп ыр жазган, бул калем менен жазган жана шамчыракта колдонгон. Мына ушундай буюмдары анын тынымсыз чыгармачылыгы тууралуу элестетет. Акындын 110 жылдыгына Түркиядан жана Өзбекстандан, Азербайжандан, Казакстандан атайын делегациялар келген. Алыкул Осмоновдун улуулугун жана чыгармачылыгын сыйлагандарын ал жакта дагы иш-чара өткөргөндүктөрүн билдиришүүдө. Bizim şehirde, üniversitede Alikul Osmanoğlu'nun 110. Yılına arnalgan bir programa ötkerdik. Kırgızistan'dan, sizden köp galımlar, kişiler geldi. Olkalamızda bu programını ötkerdik. Elbette Alikul Osmanoğlu biz kafedra bulup, andaki galımlar bulup bilemiz. Bizim Kırgız Edebiyatı sabahlarında, derslerinde Alikul Osmanoğlu'nun da şiirlerini körsetemiz, okuyumuz balalarımıza. Alikul Osmanoğlu Kırgızlar için çoğun bir şair bulgan, akın bulgan gibi bizim için de bütün varlık Türkiye Edebiyatı içinde çoğun bir akın. O'zi tabiatda galaktikada mana shunday yulduzlar bo'ladida, birdaniga yorqin chaqnaydida, ularning nuri ming yillardan keyin ham olislarga ham yetib boradi. Alikul Usmonov Qirg'iz she'riyatining mana shunday porloq yulduzi. Alikul Usmonovning she'rlari bizda O'zbekistonda ham o'qiladi. O'zbek tiliga ko'p tarjima qilingan, kitoblari chop etilgan. Bizda ham uni bu qardosh adabiyotning bir yorqin vakili sifatida katta hurmat qilishadi uni. Shuning uchun bugun Qirg'izistonda uning 110 yilligi nishonlanayotgan kunlarda O'zbekistondan vakil bo'lib mana shu tantanalarda qatnashyapman. Mana shu yerdagi o'tgan anjumanlarda, adabiy uchrashuvlarda ham aytayotgan so'zimiz shuki, Alikul Usmonovning ijodi o'zbek va qirg'iz do'stligining ham bir ramzi bo'lib keladi-da. Ал эми музейдин ичи жаңыланып, ал жерде ар дайым ар кандай адабий маданий иш-чаралар өтүп турат. Алып акындын өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу кеңири маалыматтар жана архивдер сакталган. Alikul Osmonov'un 110 жылдыгына карата мемориалдык музейдин капталына өзүңөр көргөндөй ырларынан жазылды. Мындан сырткары министрлик тарабынан акча бөлүнүп, азыркы күндөрү ушул алдындагы аймакты жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлөт, Кудай буйруса. Мындан сырткары биз мектептерде Алыкул Осмоновдун 110 жылдыга карата ар кандай ыр санактарды уюштуруп, анын жеңүүчүлөргө дагы куттуктап, ушул Алыкул Осмоновдун ысмын өчүрбөш үчүн көптөгөн иш-чаралар пландаштырган, ошолор мекемделген, ошолор аткарылды. 1990 жылы курулган ушу музей. Ошо 90 жылы курулганда мен ушу мектепке, Алыкул Осмонов атында мектепке жаңы мугалим болуп берип, ошондо ошо эме курулуп атканда Кеңешбек Көкөч анда эме болчу, райкомдун биринчи секретары. Бирок ушуну демилгенде баштап, ушуну көтөрүп, мамлекеттик деңгээлге алып чыккан биздин Медаткан Шеримкулов болчу. Ошо Медаткан Шеримкуловдун демилгеси менен анан ушул музей курулуп калды. Мына андан бери быйыл 35 жыл болду ушу музейге. 35 жылдан бери мына ушу Алыкулду барган сайын бул жетишкендигибиз ушул болуп атат да, баягы Кыргыздын эле кичинекей Кыргыздын деңгээлинде эмес, Кыргыздын эле жети обласы эмес. Биз мына казак тилинде котордук, өзбек тилинде котордук, каракалпак тилинде котордук, Азербайжан тилинде котордук, мажар тилинде котордук. Анан мына быйылкы жылы май айында түрктөр Алыкул Осмоновдун түрк тилинде китебин бекер которуп беришти. Алыкул ата журттун акыны аттуу эл аралык ыр майрамы акындын ырларына бөлөнгөн өзүнчө бир таасирдүү иш-чарага айланды. Ага катышкан ар бири улуу акындын ырларынан окушуп, урмат көрсөтүштү. Акын жашайт алга сүрөп үмүтүн, ак булутту аралаган айсымал, алам сап чачыратып күмүшүн.
жалаң бул кыргыз эли үчүн эмес, дүйнө жүзүнө даңаз алып кеткен биздин акыныбыз, биздин уулубуз, биздин балабыз кыргыздын. Ошондуктан мен дагы бүгүнкү ушу майрам менен сыймыктанам. Эл журт ыраазы болду. Мына суук күндүн суугуна карабай баары туруп беришти. Районда жакшы даярданыптыр. Акимге да рахмат, элге рахмат, ушул Панфилов районунун элине. Элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Чыңгыз Айтматов форумундагы бергиликте ушул Алыкул Осмоновдун фонду менен кошо ушул иш-чараларга катышканга биздин абдан кубанычтабыз. Бул өзүңүз билгендей Чыңгыз Айтматов менен Алыкул Осмонов биздин белгилүү жазуучуларыбыз болот, ырчыларыбыз болот, драматургторубуз болот. Кыргыздын классик акыны, котормочу, драматург Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына арналган түрдүү иш-чаралар уюштурулган. Алардын бири бул туулган айылында өткөрүлдү. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин Бишкекте илимий конференция уюштурулган. Ал эми 3-чү бөлүгү Ысык Көл облусунда уланат. Клара Кудайбергенова, Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй, Панфилов району.